Абу-Даби шаарында октябрь айынын 28-нен тарта спорттун jiu-jitsu түрү боюнча дүйнөнүн биринчилиги өттү. Ага өлкө намысын коргоп 20га жакын спортчу барган. Арасында коло жана күмүш медаль багындырган Жылдызбек Абылбеков да бар. Ал 5 атаандашы менен беттешип, коло медаль ээси аталды. Кыргыз балбандары дүйнөлүк биринчиликте атаандашка жеңилбейт. Өлкө пайдасына 2 медаль кошкон Жылдызбекти жакындары кубанычтуу, шаңдуу тосуп алышты. Ал 7 ноябрда jiu-jitsu боюнча күрөшүп, коло медаль утса, 12 ноябрда ошол спорт түрүнүн башка категориясынан күч сынашып, күмүш медаль жеңип алган. Ал жака квалификационный болду. Ар бир мамлекеттен 2 гана участник представить этилат. Ар бир мамлекеттин өзүнүн ички чемпионатын уткан тандалып алынган гана балбандар барган. Ал жакта мен 5 жолу күрөштүм. Биринчи сопернигим болсо Канададан болчу. Аны утуп, экинчи сопернигим араб болчу, местный. Ал араптан ошо тикаша бал аркылуу утуп калдым. Андан кийин утушилтвенная схватка деп коет. Ал жактан монголиялык балбанды уттум. Экинчи утушилкада болсо казакты утуп, анан коло байга үчүн тажик менен бештешим. Ошо тажикти да утуп алдым, ошо менен 3-чү орун алдым. Бул биринчиликке дүйнөнүн 56 өлкөсүнүн спортчулары келген. Мында Жылдызбек канадалык, тажикстандык, казакстандык, монголиялык балбандарды жеңип, араб спортчусуна 2 балга жеңилген. Чоң деңгээлдеги мелдеште бул биз үчүн мыкты жетишкендик дейт машыктыруучусу. Мен окуучум Абылбеков Жылдызбек да барып катышып, жакшы ийгилик жарата алды. 56 килограмм салмакта 3-чү орун коло медалдын ээси болду. Бардыгы болуп 5 беттеш өткөрдү. 5 беттештин биринчисин канадалык балбанды муунту ыкмасы менен 30 секундта утуп алды. Экинчи кругунда ушу араб өлкөсүнүн балбаны менен күрөшүп 4-2 эсебинде жеңишти колдон чыгарып жиберди. Андан кийин ушу утушулкага күрөштү. Утушулкадан тажик балбан утту. Андан кийин монголиялык балбан менен беттешип аны утту. 3-чү место үчүн ушу казак балбаны менен күрөшүп, казак балбанды дагы утуп, 3-чү местону камсыз кылды. Бул биз үчүн өтө чоң жетишкендик. Бул дүйнө биринчилигинен мындай жетишкендик абдан жакшы. Кыргызстандын желегин көккө желбиреткен уул менен агалары, айылдаштары сыймыктанышат. Бала кезинен таанып билип, мурда чемпионаттарга бирге барып жүрүшчү. Биз айылдаштары сүйүнүп, кубанычыбыз ичибизге батпай, ушул жактан келип тосуп отурабыз. Жылдызбек кенедейинен өжөр, ошол спорт менен келаткан жигит, дагы ийгиликтерди күтөбүз. Жылдызбекти көрүп көптөгөн жаш балдар өсүп келатат. Дүйнө чемпиондору, дүйнөнүн Кыргызстан желегин дүйнөгө таанытабыз деген чемпиондор ушу Жылдызбектин аркасында өсүп келатат. Буюрса алардын дагы келечеги кең. Жылдызбек жаш бала, буюрса дагы ийгиликтер жаратат деп күтөбүз. Ошол. Эми бүгүн жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Чынын айтканда Жылдызбек энибиз өзүнүн эмгеги менен талкпас эмгектери менен ушул деңгээлге жетишип атат деп айтсам дагы жаңылышпайм. Анткени бул жерде тренерлердин дагы, колдоочулардын, эң главный ата-энесинин дагы колдоосу чоң деп ойлойм. Ошол эми Жылдызбек жөнүндө айта кетсек, Жылдызбек кичинекей кезинен эле ошол биз Кара Тал айылында өстү. Топко башынан эле спорт жагына кызыгып жүргөн бала. Андан кийин ушу күрөштө мен билгени тынбай эле барган сайын жакшы ийгиликтерге жетишип жүрөт. Кыргызстан ичинде, бул уже чет жакадан көп эле мамлекетке барып келди.
кур келбейт, жакшы ийгиликтер менен келип жүрөт. Акыркы жылдары Кыргызстан спорт жагынан мыкты жетишкендиктерди көрсөтүүдө. Мында барган 22 спортчу 5 медаль алууга жетишкен. Жаштардын спортко тартылуусу сергектикке багыт алуунун башаты. Анткени дени сак улут күчтүү мамлекет. Асылбек Баялиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.